Достор, биз мына 4-кабатка көтөрүлдүк. Бир лифти, лестницасы жана бир этажда 3 эле квартира. Премиум класстарда 3 эле квартира болот жана подъездери мына ушундай кенен болот. Сатылып жаткан батир мына ушул. Кирели азыр мына. Эшиктерди бир көрүп коюңуздар. Ремонт кылдым дейт, 6 күн жашадым дейт, болду. Бисмилла, караңыздар, кире бериш. Прихожийде. Жумушка кетерден мурда бир сире өзүңүздү карайсыз. Дизайнерский ремонт. Ремонт өтө өзгөчө болгон. Ремонт действительно мындай. Чисто для себя болгон да. Караңыздар, мына шкафтарды. Көрүп атасыздар, а? Ушул оң тараптан баштай берели. Достор, бул жак кладовка, азыр көрсөтөм. Тез көрсөтөйүн жана, бирок бул жер тез көрсөтө турган эмес экенде, анткени ремонттору, вакыт буга кеткен акчаны айтсаңыздар. Мына караңыздар. Ручкалар өтө өзгөчө. Бул жаш балдар бөлмөсү именно уул балага экен, бул жак кыздарына ушундай кылып сонун жасап койгон. Ремонтко действительно сөз жок. Айнектери да панорама да мунуку. Карасаңыздар, кенен жолдун бою көрүнүп турат. Сквозной планировка менен кыздарына мына ушундай кылып шкафтарды полкалары менен жасап койгон да. Полностью полкалары менен даяр готовый болуп жасалган. Эми сиздердин кичине вактыңыздарды алам, анткени бул квартиранын ремонту сонун болгон үчүн буну детально көрсөтүш керек. Бул мына эшиктери жакшы сонун эшиктер. Ручкалары золотистый түстө өзгөчө болуп булунган да. Бул жакта ата-энелер бөлмөсү, азыр буну да көрсөтөм. Бул жеринде өзүнүн кладовкасы, бул кийим иле турган сонун болуп жасалган. Анан бул жакта туугандар сейф да бар экен. Көрсөтүп кое берейинчи. Сейфтери менен жасалган. Негизи үйдү действительно мындай. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, а? Бул жакта күзгү жумушка кетерден мурда даже күзгүнү эшикке жабыстырып коюптур да. Мына ата-энелер бөлмөсү. Ремонтко баа бериңиздер туугандар, кандай сонун болгон, а? Ремонтко кеткен. Акча, нерв. Кондиционер бар. Комната ушундай болуп жасалган. Бул жакта шкафтары бар. Түсүн бир өзгөчө тандаган да. Ремонттун түсүнчү. Санузелдерди аягында көрсөтөлү, потому что билесиздер, бул эми акыркы көрсөтүлө турган бөлмөлөр. Бул жагы болсо зал. Зал кенен. Көрүп атасыздар. Бир эле ушу төшөктөрдү алып кетем дейт. Анан мына экөөнү подарочный экен булар. Ушуларды алып кетет экен, калган бардыгы калат. Алды тараптында айнеги, аркасындагы айнеги полностью булнуку панорама айнектер, чоң. Көрүп атасыздар, бул домдун алды тарабына карайт. Ремонт өтө өзгөчө. Кондиционер бар комнатада. Баасы дагы өтө жакшы коюлган да. Ремонтко жайлаша. Так, бул бөлмөсү. Караңыздар. Кухня, бул аял кишилер эң көп убакыты кете турган жер. Ар бир бөлмөдө караңыздар, теплый пол бар экен да. Ар бирине кылып коюптур. Анан бул жердин өзү отопление центральный өтө жылуу болот да. Мына көрүп атасыздар, бул кухня. Кухняда бар жок калат. Мына немеде газда бир да тамак жасала элек. Үйдүн ээси бүтүргөн дагы 6 күн жашап кетип калган. Жаңы холодильник, жаңы кухонный гарнитурлар. Бул жакта идиш жуй турган ушундай жабдыктарына чейин бар экен да. Сиздерге жакты деген ойдомун туугандар. Карасаңыздар, ремонт өтө сонун, а? Бардыгыбызга мына ушундай үйлөр насип этсин. Ниет кылып кое бериш керек. Эми сатып алам дегендер болсо, номерлерге кайрылып бересиздер. Биз сиздерге батирди келип көрсөтөбүз. Жакса калган маселелерди дагы сүйлөсөк болот. Бул мына өзү ажаткана болгон, бирок бул жакка душевой кылып жасап койгон. Эми экстренный моменттерде өтө керек боло турган да. Дизайнерский жасалган үчүн уже билип атсаңыздар керек. Бардык деталь, ар бир жумуштар өзгөчө жасалган да. Бул жердечи. Мына бул ванный комната. Ваннаны мына кафель туугандар, ушу кафелди кырып жасаган. Бул дагы кафель, кафелди кесип жасаган. Буга көп вакыт, көп нерв, көп акча кетет. Мына көрдүңүздөрбү? Чоң үй бүлө үчүн жакшы жасалган да, экөөнү кылып койгон. Ажаткана дагы бар, дарят ала турган жабдыктары бар. Мына көрдүңүздөр, а? Туугандар, мына ушул өзгөчө жасалган батирди сатууга коюп жатат. Бир аз убактыңызды алдым, анткени көбүрөөк үйдү сонун жасаган үчүн көп убакыт кетет болчу. Жалпы аянты 126,7 квадрат метр экен. Толук маалыматты дагы биз описанияга жазып калтырабыз. Байланышка чыгыңыздар, келиңиздер, батирди көрүңүздөр. Батир жакса алып коюңуздар, анткени бул батирди сонун кылып ремонт кылып коюптур.